ата-энеден кийин бул мугалим. Ал эми деги эле дүйнөнү баардыгын тааныткандардын баары бул мугалим деп аталат эмеспи? Анын сыңары бүгүн биздин биринчи коногубуз келип калган учуру тааныштыра кетсек. Ооба, бүгүн бизде студиябызда конокто Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалим, номер 68 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин башталгыч классынын мугалими Көчкөнбаева Топчу Гүл эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Туура. Кутландырыңыз менен. Саламатсыздар, кыздар. Кандайсыңар? Рахмат. Байрамыңыз менен эң алгач эле Рахмат, кыздар. Кесиптик майрамыңыз Бирге болсун. Дагы деле мугалимсиз, дагы деле көбүрөөк жашаңыз, дагы балдарды чоңойто бериңиз демекчибиз. Аларга билим таанытып, билим берип, дүйнөнүн баарын таанытыңыз демекчибиз сизге. Айта кетсеңиз, өзүңүздүн билим тармагында качан келдиңиз эле бул жаатка жана канча жыл болду, канча жылдын өзүрүн ушул жакта келатасыз? Рахмат, кыздар. Мен өзү 1969 жылы 8 классты бүтүп эле Жалал Абаддагы педагогикалык окуу жайга тапшырып, аны 4 жылдан кийин ийгиликте аяктап, 73 жылы Алай районундагы Ош областына караштуу ошо Сопу-Коргон айылында балдар интернаты болгон. Ошол интернаттан баштагам эмгек жолумду. Эң биринчи жолу эмгек жолумду ошо интернатта 5 класстарга тарбиячы, анан 2 класстын мугалими болуп баштагам. Мыкты. Ошол жерден бир суроо бергим келип турат. Негизи эле мугалимдик кесип бул бир оор кесиптердин бири деп билем да. Анан мугалим болуш үчүн сизге эмне түрткү берген? Эмне себептен мугалим кесибин аркалап калдыңыз? Же эмне себептен тандап алдыңыз? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Мугалимдик кесипте бала кезде ар бир эле кыялданат, Бала кезде эмес, азыр да кыялдануу деген бул эч зыян эмес, кыздар. Мен ошол башталгыч класста окуп жүргөндө эле өзүмдүн ак кыз деген эжекем окуткан. Ошол эжекемдин үйүнө жакын менин бир 4 курбуларым бар болчу. Ошол курбуларым кээ бир учурда эле барып тетрадь текшеришип, эжеге жардам берип, сумкасын көтөрүшө кетчү. Мен андан алысыраак, мен мектептин жанында жашачумун. Анан ошондо эми баягы кызганыч деле эмес болуш керек, мен бир сыймыктанчумун да. Мен да келечекте бир мугалим болсом, менин да ушундай мени тегеректеп жүргөн окуучулар болсо, балдарым болсо деп, ошол кишиден мен ушул бир сыймыктануу менен ушу кесипти бала күнү менен эле тандагам да. Эгер дагы бир өмүр берсе, мен кайра эле мугалим болмокмун чынындачы. Анткени мына биз союздун адамдары болуп калдык да. Бир топ кыйынчылыктарды деле өткөрдүк башыбызданчы. Көптөр мугалимдик баягы түйшүктөн качып, зарплата аз, бизде маян азыр деле кыйраткан эмес да. Анан ошондо кесипти алмаштыргандар деле көп болду. Мен кесибимди деле алмаштырганым жок, ошол 73 жылдан бери эле эмгектенип келатам ушул кесипти аркалап элечи. Канча жыл балдарды дагы деле тегеректеп жүрөсүз да? Ооба, ошол канча жыл болду? Эми мен ушунун арасында 1 жыл баягы шаарга көчүп келип иштебей калдык. Ошондо 46 жылдан бери мен мугалим болуп эле иштеп жүрөм. Жана өзүм кыялданган балдар мени тегеректеп жүрөт. Мен ошолор менен рахаттанам. Мугалимдин бар байлыгы окуучусу. Окуучу. Жаштын тилегин берет деп бекер айтпаса керек, кичинекей кезинде балким кезиңизде орусча айткан, жок, элестетүү балким болгон болуш керек, жанында тегеренип жүрүшсүн деп. Ошол нерсе жүрөгүңүздө калып калгандагы азыркы убакытка чейин бир жагымдуу сезимдерди алып келет болуш керек. Туура. Эң мыкты. Ушул жерден бир суроо да. Эгерде мугалим болбосоңуз ким болмоксуз деген бир суроо. Мен жана эле айтпадым, өмүргө кайра жаралсам мугалим болмокмун деп. Биз ошо бала кезде ойногондо деле мен мугалим болчумун, курбуларым ырчы болчу. Анда баягы Москвадан сүйлөйбүз деген сөз бар эле да. Ошентип көптөрү ырчы болуп алчу. Мен мугалим болчумун. Дагы деле кесибимди алмаштыра алмак эмесмин. Эң сонун бар болуңуз. Анан айта кетсеңиз, мисалы союз учурунда дагы иштеп калбадымбы деп айта кеттиңиз да. Ошол союз учурундагы менен азыркы учурду мындай салыштырсаңыз, ошол учурдагы мугалимдердин жумушу, баягы эмгеги оңоюраак беле же азыркылардык оңоюраак беле? Деги ошол союз учурундагы менен азыркы учурдагы мугалимдерди экөөнү салыштыра кетсеңиз. Ар бир учурдун талабы чынында эле ал учурда деле ушундай эле талап болгон. Ошол талаптарга жооп берип аракет кылып иштечүбүз. Азыр
мисалы үчүн саналык жашоо техниканын заманы болуп калды. Жеңил жагы дагы бар, оор жагы дагы бар. Ал эми окуучуларды салыштыра кетиңиз. Окуучуларды салыштырганда болгонучу. Жаш кезиңиздеги окуучулар менен азыркы окуучулар. Туура. Ал кездеги окуучулар көбүнчө ыймандуу, анан өз алдынча аракеттенгендер көп болот болчу. Азыр ата-эненин көмөгү, ата-эне көзөмөлдөп турат балдардычы. Ар бир эле үй бүлөдө сөзсүз түрдө ата-эне мектепке алып барса дагы ата-эне, алып кетсе дагы ата-эне, тиги жакта жоопкерчиликти бала күндөн эле ошол үй бүлөгө дагы бала жардам бере алчу. Үй бүлөдө өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша ар бир жумушту жасаганга бала өзүн милдеттүү деп кабыл алчу да. Биз деле мисалы үчүн бала кезде үйлөрүбүздү жыйнап эч ким оку деп айтпайт эле биздичи. Өзүбүз эле сабактарыбызды даярдайт элек. Ошого чейин үйдө эмне жумуш болсо, мал ар бир айылда мал багылат эми. Ошол малга суу бериш керек болсо суу берип, алдын тазалап, чөбүн берип, ошондой жумуштарды аткарган бүт айылдын балдары бул жумуштарга активдүү катышат. Шаардын балдарында, шаарда жашоо башка да. Азыркы замандын балдарында андай жумуш жок чынында. Көбүнчө баягы үйдөгү эле бытовый жумуштар болсо, жөнөкөй эле бир таштап келген болбосо, өз алдынча эле сабагыңы даярда, көзөмөлдөп, ошону менен болушат. Эң сонун. Канчалык жүк жеңил болсо жаталык болот деп айтчу эмес беле. Чындыгында бардык оку деп текшерип турганда дагы өз алдынча окуган балдар бар, окубаган балдар бар. Ар кандай дейм, 5 кол бирдей эмес. Ар бир баланын өзүнүн жоопкерчилигине жараша болуш керек, Анан мугалимдер дагы азыркы учурда мисалы сиз көп жылдан бери эмгектенип келе жатам деп айтып өттүңүз, жогоруда айткандай бар болуңуз, ден соолукта болуңуз деп айтабыз. Анан суроо бергим келип турат, бул жерден сиз ошол окуткан балдар азыркы учурда кандайдыр бир ийгиликтерди жарата алыштыбы, же болбосо сизде ушундай бир балдарыңыз барбы, сыймыктанган, мен ушул баланы окуттум эле деп? Мен окуткан ошо жакынкы эле 68-мектепте мен 31 жылдан бери иштейм. Ушул мектептен менден окуп бүткөн балдар, жана кызыл көйлүккө ээ болгон балдар жылына 4-төн 5тен чыгат. Мына быйылкы жылы 2 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Ушул окуучуларды дагы мен окуткам. Буга чейин дагы алтын сертификатка ээ болгон ушул 68ден менден 8 окуучу чыкты. Негизи менден окуган окуучулардын алды азыр 54-56га чыгып калды да. Анан аларда сен айтып, мен сыймыктана турган жакшы биздин мына кыргыз элине жараган көптөгөн кесиптин ээлери бар. Иштеп жүрүшөт. Мен алар менен сыймыктанам. Эми азыр алардын ар бирин айтпай эле коеюн. Мына жакынкы эле жанагы биздин мектептен алтын сертификат менен бүткөндөрдүн санын айткандан кийин ошондой ийгиликке жетип аткан балдарым бар. Мен алар менен сыймыктанам. Менин окуучуларым, менин ата-энелерим мени менен сыймыктанышат. Мугалимдин бар тапкан эле баягы окуучу болгон үчүн окуучубуз менен дайым сыймыктанабыз. Ал тургай биз 4 жылдык да бизде башталгыч класс болгондон кийин билимдин негизги фундаментин биз түзөбүз. Үй курууда деле эң биринчи фундамент бекем болуш керек да. Фундамент бекем болсо пайдубалы бекем болот. Ошол сыяктуу эле билимдин башаты бизден кетет. Ушул балдарыбыз 5-класска барганда 11-класска чейин көзөмөлдөйм мен. Такайчы. Менин классым эле ошо менден бараткан бала, менде окуп атканда тартиби мындай эле окууга болгон жоопкерчилигин ошону класс жетекчилер менен, предметтик мугалимдер менен байланыш түзүп, мен 11-класска чейин көзөмөлдөйм. Анткени ошол балдар менин өзүмдүн баламдай эле сезилип калат да, мен ошолор менен сыймыктанам. Мыкты. Менде мындай суроо болуп жатат. Баягы сиз канча дагы көп жыл иштеген, тажрыйбаңыз эң көп топтогон мугалимдердин бирисиз. Ушул тажрыйбаңызда сизде мындай окуялар болду беле? Аябай жакшы окуган окуучу менен аябагандай тентек, баалары төмөн алган окуучулардын бирок кийин бир жашоосунда кандайдыр бир балким кандай десем каршылашып калгансыз,
ошондо баягы тентек баланын жашоосу балким жакшы болуп кеткендир. Туура. Бул турмушта болуп келген нерсе. Ушу чынында мектепте жалаң бешке окуган окуучулар жашоодо ошондой болуп кете албайт. Жанагы сен өзүң айтып аткан тентек балдар, алар жаратылышынан эле ар кандай нерсеге жөндөмдүү келет. Жашоодо дагы ошолор тың келет. Эрте кабыл алат бир нерсени. Ар кандай ишти баштап кетет. Тобокелчил келет да алар, тобокелчил келишет. Анан ийгиликтерге дагы жакшы жетишет бул балдар. Кээде эми мугалимдерде, мен өзү мугалимдеримин арасында кесиптештериме дайым айтам. Жаман окуучу болбойт, жаман мугалим болуп калышы мүмкүн дейм. Анткени баарыбыз адамбыз да, кээде жер койду деп ата-энелер деле нааразы болушу мүмкүн, ар кандай окуучу дагы мени мугалимим сүйбөйт деген болот да. Чындап келгенде мугалим үчүн баардык окуучу бирдей. Ошол эле бирдей кабыл алып аткан нерседе адам деген, окуучу деген ар кандай кабыл алат да. Ал мени сүйбөй калды деп ойлошу мүмкүн. Ошол окуучуларыбыздын ичинен кесиптештерим менен укканым бар да. Ошо экини бекер эле коюпмун, баягында скамейкада отурсам, жана биздин бүтүрүүчүлөр келип калыптыр, аябай уялдым деген сөздү укканмын да. Мындай нерсе да болот чынында мугалимдерде, жашоодо. Жашоо болгондон кийин баардык нерсе болот. Анан ал окуучудан эмне үчүн уялды? Жана өзүң айткандай, ошол окуучунун ийгилигин, ошол окуучунун бүгүнкү күндөгү жашоосун көрүп, баягы биздин коомдо бир чоң жакшы ордун билген инсан экенин сезип уялып жатат. Бирок чындыгында балким ошол экини койгондон кийин ал балким ойлонуп калгандыр, эмне себептен болду экен, же болбосо балким мен оңолушум керек, умтулушум керек деген. Андай учурлар да болот. Ар бир окуучуда сөз жоопкерчилик деген болот да. Экини алса деле, бешти алса деле жоопкерчилик болот. Бешти ошого татыктуу алдымбы деген ички дүйнөсүндө сөз болот. Мен окуп жатканда бир мугалимим бар болчу. Ошол колледжде окуп жатканда ал айтат эле, 5 алгандан кийин эртеси күн чакырып, ушул 5ти эмнеге алдың эле, кайра доскага чыкчы дейши да. Ошол сыңары жакшы бир татыктуу баага окуган соң татыктуу ошол жашап кетүү, же болбосо татыктуу билимди алып кетүү дагы бир өзгөчө орунду элейт болуш керек, Ооба, анан айта кетсеңиз, мугалимдерди сиз канча да ошо жаңы эле айткандай тажрыйбалуу мугалим катары жаш азыркы мугалимдер менен педагогдор менен мурунку мугалимдерди салыштыра кетиңизчи. Айырмачылыгы барбы? Айырмачылыгы эми тажрыйбалуу мугалим албетте көптү көргөн, иштеген мугалим да. Жаңы келгендерден деле жакшы бүтүп келгендер көп. Көп азыркы учурдачы. Анан мындан бир 5-6 жыл мурун бүтүп келгендерден кыйналгандар абдан көп болот болчу. Ошо жогорку окуу жайлардан да бир аз мүчүлүштөр кетет беле. Алар кээде мектепке эме кылып калышы да, мектептен начар даярдалып келе жатат деген сөздөрдү айтышчу. Анткени буга заманыбыз өзү да күнөөлүү болуп калды. Бир учурларда ушу билим берүү системасына көп көңүл бөлүнбөй, анан окуу жайлардагы толтура болуп ачылып кетпедиби? Саны бар, сапаты жок болуп. Анан азыркы учурда жаштарды деле андай жаш бүтүп келди, эч нерсе билбейт дегенге болбойт. Эң сонун өз кесибинин ээси боло ала турган мугалимдер көп. Тажрыйба керек, эң башкысы. Бар, эми тажрыйба деген бир күндө келүүчү нерсе эмес да. Жылдап топтоло турган эмгек, ал эмгектин жыйындысы эмеспи? Мыкты. Сиз башталгыч класстардын мугалими катарында, мисалы азыркы учурда пандемия учурунда балдарга бир аз кыйын болду да. Ошол коомго балким көнүп кетүү, балдар менен аралашуу деген сыяктуу бир кыйынчылыктар туулду болуш керек балдардачы. Анан учурдагы пандемияга ылайык балдардын онлайн окуусуна кандай көз караштасыз? Кырдаалга жараша, бул өтө эле баарыбыз үчүн кыйын болду. Чындыгында күтпөгөн нерсе болду. Жогорку окуу жайында окуган студенттер үчүн бул көнүмүш адат болчу. Анткени буга мурдараак эле өтүшкөн эле да. Бизде болсо 16 март күндөн баштап үйдө отуруп калбадыкпы? Үйдө отурганда
бул жерде биринчиден ата-энелер үчүн өтө оор болду. Ата-эне анткени биздин ролду аткарып калышты да. А мурда мектепке жөнөтүп эле окуу куралдарын, кийимин камсыздап берип, анан күнүмдүк тапшырмасынын аткарылышын эле көзөмөлдөйт эле да. Баланы бизге алып келип берүү, алып кетүү. А үйгө отуруп калганда алар толук биздин ролубузду аткарышып, бул жерде ата-эне көп кыйналды. Эмнеден кыйналды? Алар биринчиден балдарга шарт түзүп берүүдөн кыйналды. Балдарга үй бүлөдө ошого онлайн окуганга ылайыктуу шарт түзүш керек да. Анан баардык үйдө шарт бирдей эмес да. А мугалимдерде болсо биздин мектепте негизинен семинарлар көп өтүлүп турат да. Көп өтүлөт. Анан мына ар кандай платформадагы биз Zoom менен иштегенди, Classroom менен, Google Meet менен иштегендерди мурда эле иштеп жүргөнбүз. Анан ошолор менен иш алып барып кетип, балдар деле көнүп калган үчүн балдар чыгып атты. Чыккан менен бир жагы класста 45 минутта сабаң берсең, ага активдүү катышып бир 20 бала, 30 бала жооп бере алат. Азыр класстарда 40тан да балдар, 40тан да ашык. А тиги жерде болсо баардыгы жөнөткөндө бир күндө 24 саат болсо 24 саат эле иштеп калдың да. Түнү саат 1де деле келе берет тапшырма, 2де деле келет. Кайра жөнөтсөң уктабай калды. Анткени ал учурда ата-эне да үйдө болуп атышпады баардыгы. 2де жөнөтсөң деле сразу кабыл алышат. Аны жөнөткөнгө чейин баарын окуп чыгасың, баарын видео сабактардын баарын угасың. А класста деген сен айт ошол бир эле теманы абзац менен айтып атып эле толукталып калат, кайра жыйынтыктайсың да. А тигиде ар бир баланы угуп чыгыш керек, чынында. Ал эмгек кылып ошол видеону бир эле окуп, анан бала бир эле айтып бергенде ата-эне тарталган жок. Ал канча азап менен, ал балким 10-чу жолу тартылгандыр. Ал баланы көндүрүп, анын топтоштуруп тартканга чейин көп убакыт кетти да. Ошол эмгегин актап, биз аны угуп отуруп эле саат 1-2 болуп кеткен күндөр болуп атты да. Анан акырындык менен мына 3 ай, 2 ай мурун окудук, сентябрда окуп калдык. Балдар калыптана баштады. Калыптана баштаган менен баары бир сентябрдагыда ата-эне жумушка кетти. Тапшырмаларын убагында жөнөтө албай калат, кайра түнү жөнөтөт, түнү текшересиң. Эми Кудай буйруса мына 6-сында окуйбуз деп атабыз. Бул ата-эне үчүн да, мугалим, окуучу үчүн дагы баарыбыздын деги эле жалпы элдин күткөн чоң тилеги ушул болчу. Буюрса ал күн дагы келет. Ал күн дагы келет деп ойлоп атабыз. Эми эже сиздин юбилейлик жаатыңызга да бир кайрылсак, чындыгында бир өзүңүздүн баягы кесибиңизди алып жүрүү менен ошол эле учурда юбилейлүүнү да алып жүрүү, бул дагы өзүнчө бир эбегейсиз эмгек. Ушул жөнүндө дагы айта кетсеңиз, себеп дегенде бир эле жыл, ортосунан бир эле жыл анткени шаарга көчүп келгенде эле бир ортосунан бир кандай десем, тыным алып калыптырсыз, ага чейин болбосо эч тынымсыз иштеп келе жатыптырсыз. Рахмат. 3 балам бар. Улусу кыз, андан кийинкиси экөө эркек балдар. Эң кичүүбүз быйыл 35-ке чыкты. Балдар чоңоюп, үчөө тең баягы биздин балдар эч жакка кеткен жок, коммерция кылып. Окуу жайды бүткөндөн кийин өз кесибинин ээлери болуп иштеп жүрүшөт. Үчөө тең Кудайга шүгүр, үчөөнүн тең бала чакалары, өздөрүнчө үй жайлары бар. Биз Абышкам экөөбүз эле турабыз үйдө. Алар бизди кубантып, суббота, воскресенье келип турушат. Сөзсүз түрдө келишет. Неберелерди? 9 неберебиз бар. Жетти эле алып келишет. Баардыгы келишет, сүйүнүшүп. Биз дагы күтөбүз, алар келбей калса сагынабыз. Алар эмне үчүн жана бир эле жыл деп сурап атпайсыңбы? Союздун маалында декретный отпуска деген 2 айлык эле болчу. Төрөнгө чейин 2 ай, төрөгөндөн кийин 2 ай эс ала турган учур болчу да. Анан менин балдарым май айына туш келген, экөө май айында, бири 1-июнда, кичүүсү. 3 айлык каникул болуп эле. Атайынбы? Ушундай тагдыр, ушундай болуптур. Анан 3 ай эс алгандан кийин эле кайра 1-сентябрда жумушка чыгып берчимин. Кайненем карады, менин апам жардамдашты. Ошентип балдарыбыз чоңоюп, ал кезде садик деле жок болчу, бакчага баруу деле жок, ошол
апам менен кайнемдин колунда чоңошту, мен иштеп жүрдүм. Негизи кесипти мураска калтыруу деп улуу эжекелериз, агаларыбыз кээде айтып кетишет. Менин балам дагы ушул кесипти аркаласа экен деп, балким менин балдарым же болбосо кызым ушул мугалим болсо экен деп ойлончу белеңиз? Мен кызымды ойлогом, кызым кичинесинде эле айткан, жок мен мугалим болбойм, мен юрист болом деген. Анткени биздин үй бүлөдө мен жолдошум бир туугандары бүт ошо системада иштешет. Балдар ошол жакка кеткен, кичүүсү банкта иштейт. Балким ошол кесиптен кийин кызыңыз сабак берип калар. Азыр эми өзүнүн кесибинде семинарларды өтүп эле жүрөт, ал деле мугалим да. Бир эле баягы мугалимдик кесиптин ээси эле мугалим эмес, негизичи. Ата эне дагы мугалим. Ар кандай кесиптин ээлери өзүнүн жумушунда ошо мугалимдик кесипти аткара алат. Шишалатып койбойсузбу? Айланып тегеренип келе болбойт. Мен эле изимди басып атасыңбы деп. Эмгек сиңирген мугалим деп бир жакшы наамды айтып жатабыз да. Анан бул деле бир өзүнчө ийгилик да. Анан суроо бергим келип турат. Ошо ийгиликке жетүүнүн сыры эмнеде болду экен, сиздин оюңузча? Бул ийгиликке мен былтыркы жылы ээ болдум, 19-жылы. Анан буга чейин эми чындап келгенде ийгилиги жок бул иш жаралбайт болчу. Мен иштеп келе жаткандан эле өзү аябай аракетчилмин. Иштермамын, жаратмамын. Ошол иштеримдин үзүрү менен ушул ийгиликтерге жеттимго деп ойлойм. Эмгек сиңирген мугалим деген наамды бериш үчүн дагы ага чейинки жанагы сыйлыктардын мындай азыр этаптары бар, бардык. Ошолорго ээ болгондо анан гана бул берилет да. Мен мындай айтканда ошол сыйлыктардын бардыгы бар. Ал ар бир учурунда иштеп жүргөндөгү өзүңүн эмгегиң үчүн берилди да негизи. Эл агартын отличнигимин, конкурстарга катышканмын. Ушундай ийгиликтердин жыйындысы менен жетиштим деп ойлойм. Эң мыкты. Кут болсун дейбиз, дагы бир. Азыркы иштеген мектебимде быйыл 31 жыл, 32-жыл кетип атат. 89-жылы ачылган ушул мектеп. Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен ачылган бул мектеп. Ошол киши ачылышында өзү келип катышкан. Ошондон бери ушул мектепте иштейм. Ага чейин 31-чи мектепте иштедим. Мен 31-чи мектепти дагы баягы 85-86 жылдарга чейин номер 5-чи мектеп, 4-чү мектеп башка кыргыз мектептер болгон эмес. Анан ушул 85-86 жылдары Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен орус мектептердин алдына кыргыз класстар ачылган. Бирден кыргыз класс ачылган. Биз 84 көчүп келдик. Анан ошо 85-чи жылы мен бир жыл иштебей калдым дагы. Төрөдүм, жана кичи баламды төрөп, ал 1 жашка чыкканда ошо 31-чи мектепте кыргыз класс ачылып калып, мен ошол жерде иштедим. 2 жыл ошол жерде иштеп, анан 68 ачылганда бүт орус мектептеги жана кыргыз класстарды 68ге алып келген. Орус мектептерде окуган кыргыз балдар дагы жана 5-чи класстан 10-чу класска чейин балдар которулуп келишкен. Анан негизи 46 начальник класстын мугалимдери 46 болчу. Анткени көбүнчө начальник класс түздү да. 1-чи этаж, 2-чи этаж полностью 24 класс начальник класс болчу. Эң сонун. Мыкты. Сизди дагы бүгүнкү биздин жаркыраган студиябызга келип, өзүңүздүн ийгилик сырларыңыз менен бөлүшүп, негизи эле мугалимдик кесип боюнча айтып бергениңиз үчүн биз дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ала турчу сабактарыбыз дагы абдан көп деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени биз дагы ушундай ийгиликке жетип, кандайдыр бир наамдарды алып, ушундай бир жугуштуу болсун дейбиз. Анан жана биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы ошол бүгүнкү кесиптик майрамыңыз менен өзүңүздүн кесиптештериңиздерди дагы куттуктап, баарына бир жар сала кетип, куттуктооңузду айта кетиңиз. Макул. Жалпы кесиптештериме, бүгүнкү баарыбыздын кесиптик майрамыбыз менен куттуктайм. Майрамыңар менен сиздерди эң негизгиси ден соолук. Ден соолук каалайм, ишиңерде ийгилик болсун, аманчылык болсун, бакубат жашоо болсун, кыргыз элимде тынчтык болсун.
ушуну каалайм. Айтканыңыз келсин, сиз дагы аман болуңуз, көп жашаңыз, жана балдарга дагы билим берип, дагы дүйнөнү таанытып жүрө бериңиз. Ооба, билимдүү балдарды өстүрүп, аларга билимиңизди берип, мугалим өмөлүү дарак демекчи, өзүңүздүн өмүрүңүздү ошол үзүрлүү болсун, жемиштүү болсун деп айтабыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалими номер 68 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин башталгыч классынын мугалими Көчкөнбаева Топчугүл эжекебиз болду.